Бир азыр ошондо общий питание деген неме кылынган. Мисалы, баардык группа келип топтолуп отуруп, сүйлөшүп, чай пайчса болот. Абдумуталип Козубаев өзүнүн турак үйүн атайын чет элдик туристтерди кабыл алууга ылайыктаган. Ага жараша үй ичине бардык шартты түзүүгө жетишкен. Өзү да чет тилде эркин сүйлөй алгандыктан интернет аркылуу тапкан туристтер көп келет. Быйылкы жылы ушул кезге чейин 200дөн ашуун чет элдик туристтерди кабыл алган. Иностранцга көңүл бурганыбыз, аларда мисалы баа кымбатыраак болот. Эл азыраак болот. Сапат жакшы болот, сервис жакшы болот деген сөз, тазалык болот дегени. Тынчтык болот, бирине бири мешет этпейт. Азыр эми туристтер прямо келет. Тосуп алабыз дегендей болот. Азыркы күндө мисалы бир күндө 4-5 турист келсе, бир-экөө ночевкага аякка кетет болот. Мисалы природа арзында жакшы жерлер бар, көлдөр бар дегенде ошого кетсе, бир-экөө биякта калат. Ошентип иштеп атабыз. Учурда конок үйүндагы кеңейтсем деп курулуш ишин баштаган Абдумуталип мырза бул иши менен үй бүлөсүн багып, аны менен бирге мамлекетке дагы салык төлөмүн төлөп киреше түшүрөт. Мурундары туристтер баягындай жөнөкөй условияга ыраазы болуп атканда, азыркы күндө стандартка жооп бериш керек деген, иласа люкс болсун деген уже ойлор пайда болуп атат. Туристтерден баягындай биздин комнатанын ичинде туалет болсун, душ болсун дегендей пайда болуп атат дегендей. Жаңы курулушта ошо комнатанын ичинде ошо душ туалеттери болот. Мындай коридордо кылсак, мурун туалеттер сыртта болгон да, 20 метр. Эми биз коридорго алып киргенбиз. Эми азыркы күндөгү план эми ошо комнатага алып кирип, душ туалет ичинде кылып кылабыз деген ойдобуз. Арстан Баба айыл аймагында дал ушундай чет элдик туристтерди кабыл алган 15 жеке конок үйлөр каттоодо турат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эс алуучуларга шарт түзүүнүн тапшырмаларын түшүндүрүү иштери аркылуу жүргүзүп турушат. Шартыбыз бара-бара акырындык менен жакшыланып өзгөрүп бартат. Элдер деле акырындык менен түшүнүп калды. Биз ошо туристтик объекттерге кирүүчү жолдорду, ички жолдорду асфальт төшөп, шарттарды жакшыртканга аракет кылабыз. Экинчиси, жеке конок үйлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Аларды да шарттарын жакшыртканга, конок тосконго шарттарды, ыңгайлуу шарттар жаратканга аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Өкмөттө азыр бүгүнкү күндө бирок бир да объект карабаганга байланыштуу биз ошо частный сектор менен иштегенге туура келип атат. Быйыл жылдагыга салыштырмалуу эс алууга келген жарандардын саны арбаган. Ал эми былтыркы жылда болсо мамлекеттин эсебине конок үйлөрүнөн төгүлгөн салыктын эсебинен 1 миллион сом каражат түшкөн. Быйыл дагы бул көрсөткүч сакталуусу ыктымал. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.